Айыл өкмөттөр бакша суудан куурадык, кургак бака болдук, такыр эчтеке суу жок. 5 күндөн бери же ичкенге суу жок, же мал сугарганга суу жок, же кир жууганга суу жок. Айлабыз кетти, эмне кылабыз? Ошону бир көйгөйүн чечип бергилечи. Суу эмне себептен токтоду? Билбейбиз, ошону билбей атабыз. Бирөө айтат бузулуп калды дейт, бирөө айтат элдики деген акчасын төлөбөй атат деп. Ошо төлөбөгөндүгүн төлөтсүн да. Эптеп кыйнасын да баарын неме кылып, заставить этип. Бизди кандай кыйнатчу эле? Суу бергиле, эме акча төлөгөн кишилердики мына омтуп жок болуп атат. Суусу жок, 5 күндөн бери кайдан суу алып атасыздар? Эптеп ар жактан бер жактан кудуктан немелерден алып атабыз, айлабыз кеткенде. Шаардан алып келип атат, ар жакта кайным бар, ошондон алып келип атабыз. Алар деген 1-2 берет, андан кийин бербейт. Аты жөнүңүз ким? Канча жылдан бери жашайсыз? Мен ушу өмүр бою жашайм. Келин болуп келгенден бери эле. Аты жөнүңүз? Намазбекова Туркүл Ишенбаевна. Саламатсыңарбы айыл тургундары? Эмне дейбиз, биз баягы эле суу көйгөйү менен ушул жерге чогулуп атабыз 2 күндөн бери. Мына агат, ана агат дедик, аккан жок. Жаштарыбыз жүрөбүз, карыларыбыз жүрөбүз суунун айынан. Мына 5 күндөн бери суу жок, көрүнгөн жерден суу ташып атабыз, шаардан ташып атабыз. Азыр элдин аккан үйлөрдө да суу бербей калды негизи эле. Анан эмне кылабыз? Көйгөйүбүздү ким чечет билбейбиз. Ким бияка келебиз, айыл өкмөтүнө келебиз, кайра кетебиз. Кандай кылып чечерибизди билбейбиз. 2 күндөн бери деп атпайсызбы? Көчө кимге кайрылгансыздар? Көчө күнү айыл өкмөтүнө келдик. Айыл өкмөтүнө келсек, тиги охранада отурган аба деген, ал жер деген бузулуп калган, анан чечилбейт, анан мындай болот дейт. Мисалы үчүн чоң көчө менен четки көчөдө суу агып атат. Молдусуп көчөдө вообще акпай эле турат, нөл. Жок. Жайкысын вообще суу көрбөйбүз, нөл көрбөйбүз. Арыктан ичебиз, каналдан жанагы баткак суу бар го, ошондон ичебиз, айлабыз кеткенде. Таза суудан бир фляг алып келип коебуз шаардан. Калганын бар эле мына каналдан ичебиз, коробузга тиги агрот сугарганда ошондон тундуруп алып ичебиз. Кирди шаарларга кыздар балдарыбыздыкын апарып жууп келип атабыз. Болду, бет жууганга суу жок, азыр керек болсо мына үйдө. Кошуналардыкынан ала алсак, кошунаныкында да акпай эле турат. Азыр бербейт, киши суу бербейт азыр эч ким. Бекитип алат. Аты жөнүңүз ким? Атым Алтын. Эмне? Кыдыкова Исенбаевна. Суу мына 5 күн болду. 5 күндөн бери суу жок отурабыз. Суу жок, какшып мына биякта да суу жок. Машинка жабылып дегенде. Машинка жабылып. Жерди көргүлө. Мына суу жок. Муну менен жуунуп атабыз 5 күндөн бери. Суу жок. Кирлер жатат мына үйүлүп. Эмне жашоо? Ушу. Азыр жакшы. Бияктан азыр көйгөй жана суу чыгарган насосу жана крыльчаткалары күйүп кетип атат. Ошол жерден азыр эме кран чакырып туруп, көтөрүп чыгып, насосын алып Беловодскийден барып оңдотуп келебиз. Ушу бир 3-4 күндү талап кылат. Бир эмес 2 насос бар оңдотуп келебиз. Акчасын болсо айыл өкмөттөр аны биз чечип беребиз. Ушу жуманын аягына чейин суу кайра берилип баштайт полностью. Толук кандуу. Жай бою суу болбойт деп тургундар айтып жатышат да? Жок, жайы боюнча суу болбойт. Ал кичине информация, маалымат туурараак эмес. Суу жетишиксиз. Анткени бул бияктан кудуктан чыккан суу топточу мунарага. Бул айыл чоңойгондугуна байланыштуу толук кандуу жетпейт да. Ошол жерден айтылып атат. Азыркы тапта экинчи чечилип аткан маселе айылдын ичинде экинчи суу топточу мунара менен кудугу казылып азыркы тапта даяр. Бир 3 айдын ичинде аны ишке беребиз. Ошо менен бул Маман айылынан суу толук кандуу камсыз болот. 14. Саламатсыздарбы? Биз Маман айылына таза суу кирген ушу 2014-жылдан бери кирген болуш керек, бирок андан бери сууну алып эле атканбыз. Бирок могу ушу көйгөй болуп жаралганы бир 4 жыл болду десем жаңылышпайм. Себеп дегенде 4 жылдан бери эле апрель айынан баштап суу токтойт, апрель айынан баштап, анан сентябрдын ортолоп суу келип калчу. Негизи эле сентябрдын аяк жагынан баштап келип калчу да суучу. Анан бул жылы мына ноябрь болду, ноябрга чейин суу жок. Мен өзүмдүн жашаган жеримде айтайын, Новостройкада. Апрелден баштаган ноябрга чейин суу жок. Жок дебесе 2 сааттан агып калчу эртең мененкисин. Бирок азыр 5 күндөн бери биз тамчыда суу көрө элекпиз. Таптакыр тамчыда суу жок. Кошуна колоңдукунда да жок, шаардан алып келип атабыз эптеп, унаасы барлар шаардан алып келебиз, унаасы жок болгон келин кесектер деле бар да, алар каяктан суу алып ичишет.
Анан ошол көйгөйдү чечели деп айыл өкмөткө келип отурабыз. Бирок бизге 4-5 күндөн бери эле бизге контролер айтып келип аткан. Бул үйдүн суусу жарылыптыр, аварийкасы, ошону оңдотобуз деп келген. Бирок көрсө алар эч кандай жарылбаптыр. Бул просто тетиги водокачкадан бузулган, мотор бузулган экен. Элди алдап эле күнүмдүк өткөзүп атышыптыр. Бүгүн болот, эртең болот деп 1 сааттан соогат деп эле бизди алдап келген. Көрсө андай эмес экен. Биз кечээ келип билдик. Эми ошол көйгөйдү чечип берсин деп азыр биз айыл өкмөтүнүн астында турабыз. Аты жөнүңүз? Мен аты жөнүм Шаршаева Саяна. Эми бул баягы адеп жаңы суу чыккан жылдары 2006-жылы чыкты. Ага чейин сууга айыл абдан муктаж болчу. Абдан ушунчалык тетиги саздан ташып иччүбүз. Шаардан балдардын баары эле тиги кылган жумушу чана араба сүйрөп, машинеси барлар машина менен алып келип эле ушинтип убара болуп эле суунун азабын тарттык. Анан баягы проекти менен тиги бүткүл дүйнөлүк банктын эмеси менен таза суу программасына кирип анан 2007-жылы алар эме менен госакты менен өткөрүп берди. Анан элдер жакшы төлөп, жакшы болчу. Биз даже мындай айтканда республика боюнча сбор тариф боюнча эң жакшы показательдерде жүрдүк. Аябай алдыңкы. Андан эле анан кийин баягы 2 ай төлөбөй калат, 3 ай төлөбөй калат, анан 5 ай төлөбөй калат. Ошентип мындай анан ошентип анан баягы карызы көбөйгөндөн эле анан ана берем, мына берем, ана берем, мына берем. Азыркы учурда неме директордук карыз канча сом? Элде азыр мынакей 700 канча миңдей акча жатат. Элдечи. Анан зарплатты биз убагында албайбыз, көрө элекпиз. Мына 650 миң 404 сом карыз элде. Баягынтен төлөгөндөн кийинкиси бул уже. 700 миңден ашып кеткен. Анан мен өзүм даже журнал алып квитанцияны алып кыдырган күндөр болду айылдычы. Төлөйт, бирин-экин төлөйт, анан алып барып беребиз, төлөп беребиз дейт. Анан элдер кийин аягында ушундай аябай калатын отношение кылып калды. Суунун баасы канча? Iya. Суунун баасы канча? Суунун баасы ошо 30 сом деп атпаймынбы? 30 сом ар бир душка. Анан 5 киши болсо 150 сом төлөйт. Мындай деле кымбат деле эмес. Эми суу канча күндө болот? Эмне себептен 5 күн ошо эл жанагы так маалымат бербей жатты деп чачышпайбы? Ал элге айтып эле могу айылдын группасына чыгып какшап аттык. Эмени насосту алмаштырбасак болбойт. Себеби деген жанагы крыльчаткасы износ болуп, бизге чыгарып бере турган сууну чыгарып бербей эле жанагы стволду араң толтуруп, анан баягы центральный труба менен эле ылдый кичине суу качып кетет ылдый. Өйдө жактагыларга деген басым болуш керек да. Үстүңкү чоң башня толуп турмайынча өйдө жакка теппейт. Анан эле суу ылдый кичине качып кетет дагы, суу жетишсиз болуп калды. Анан кийин баягы жогору жактагылар, ылдый жактагылар мынакей анча-мынча кетет, аз-маз суу. Бүт айылга жетпей атат. Аты жөнүңүз, кызматыңыз? Мен ошо төрагасы болом ушу таза суунун. Осмонов Ракымбек.